Bizim Prezident Sadır Japarov, biz sizge kayırılığımız ушул маселе боюнча биздин маселебизди чечип бериңизчи. Мореки биринчи очередь МЧСти бизге тартып берсеңар, МЧС карасын, диак биягыбызды биз аварийный состояние уже могу жердин баары суу болуп жаман болуп атабыз. Ondan ооруп атат, сырайсыз. Сырастан. Бул кургой суу жары. Эме түскөлдө өтүш керек да, бул көркөзүп жол мына момдай. Мына өтүшүнөн иштейт. Жактан малдарды сабап барып берет, окутат. Bu yakta büt su kaptap gitti de mum menenmiş. Arkadaşlar aşağı su takırlıca. Görpeseniz bulup da üt. İyi de işleyecekse kiyalı bekliyorlar. Şimdi açar ettik bu buna. Дачаны полный каптап. Açar polnu kapatır taşı. МЧС не дадут? МЧС 2020 келип казган дренаж. Калган. Arıklarına bir taş gelir. Бүттү калган ошо боюнча. Mağazada baldar okuğora. Çetele de hazır. Tepkine çıksa. Çetele. Вообще страшный да. Моя качаем атасы да. Takırlı gölçük Ötüksüz muamele. eşekka basa almay жоқ. Ölçükmene gelmez hoş biz. Үйдүн астынан суу чыгып атат мына. Аябай аварийный состояние кыйналып атат элдер. Bu çeteler dedik yazı. Çetele ушул э? Çetele şu otur dedik. Arcağı başta kaçman oldu yaktışı bizdeki. Аяққа қантып барабыз азыр? Az degen akırım ona jeyekte bassak baramızda. Oşanlar görgülü. Машина менен бара албайбыз да? Маштан бара албайсың. Ошол казган жерин барып көрбөйлүбү? Ооба. Эмне болуп мына ушул проблема эмне кылганда решать этилет? Биз келдик. Өтүп кийип алып бир саат кыдырбайсың мында. Кызырганда көрүнө эле турбайбы экен? Полный потоп болуп. Эмечи мунун чечилиши кандай кылганда чечилет, ошону сүйлөш керек. Ушуну президентибизге чейин кетсе жакшы болмок. Президентибиз бир карап берсе, ушул айыл. А биякта канча түтүн жашайт негизи? Yakta degen gövülüşet bizdeki. Ne güzel. Былтыр деген губернатор келгенде 623 түтүн деп саналган негизичи. Жайкысын полный болот. Жай сезон бүткөндөн кийин Şu bizde karakolda- киши калат. karakolda- 2000 киши бар азыр. 2000'de turgun var ha biyakta. Şu bizde karakolga koşup berse аябай жакшы болмок. Көйгөйүздү каракол менен чечип, Азыр негиз- чакыртсак, караколдон келип берсе жакшы болмок. Мына төрөгөн аялдар келип атат. Скорый ак тетиреки ак судан бери келгиче аябай көп нерселер болуп кетип атат да биякта. Бизди могу эле караколго кошуп койсо, караколдон көп нерселерибиз чечилип турат эле да. Ал ушул ал ак суунун скорый да келбейт, тырышып атаран керек. Келбейт атат. Өткөндө келинчектин жүрөгү кармаганда. Алыс эмес 13 километр ары жерден ушу дача жайгашкан. Дачада азыркыга чейин мындай постоянно дайыма тургулуктуу жарандар көп. Мына азыр ошол жерде суу каптап, буга чейин МЧС дренаж казабыз деп жөн эле арык казып берип койгон дейт. Азыр мына үйлөрдүн баарын суу каптап, аварийный сырыс эшикке чыга албай калыштыр бияктын жашоочулары. Ошол азыр дагы көрсөтүп берем бияк кандай экен. Мына каралачы, мына көрөттөр бүт баары суу. Бул бериле чети дейт, бүт суу каптап кетиптир. МЧСке чалса, МЧСке айтса, ак сууга шылтайт дейт, ак суу Каракол шаарына шылтайт дейт, ошентип ортодон эл кыйналып атат. Ошону бир жардам кылып, өзүңүздөр чечип бербесеңиздер болбойт биякта. Карач, мына үйлөрү кулап атыптыр, туалеттери чөгүп кетиптир, мына бүт суу каптап атыптыр. Бияка дренаж казып бургатып бербесе. Мына достор, туугандар, мына Монтул огородунун баарын суу каптап кетиптир. Мына элдер кимге айтаарын билбей, каяка кайрылаарын билбей, бирине бири шылтап атып ушул күн келди дейт. Эми дренаждын ордуна арык казып кой дейт. Мына ошо арыгын көргөнү баратабыз. Мына бияктан өтүш кыйын экен. Ben kanday ötem. Yakta yana öte albayım. Үйүңөр кайсы? Үйüm oğlu değil menike. Kanday ötem bilmeyim şu an. Sırası basmat. Eşik açılbaydı. Ушуну казып берди эле МЧС. Так, burada azıl kalgan ne? 2020. 2020 kazgan olmuşa. Emi degen moğu degen argan ne? Үйдө жок бүтөлүп калган вообще. Bütün kalgan, bütün kalgan da şu.
Камыш баспады. Эгерде ушуну жакшыраак каза турган болсо кургайбы? Кургайт болчу, жактылап. Өйдөгө терең алса, кургайт болчу. Буяктан бир вопрос, анан тияктан дайыр казса, ошо менен кургайт болчу. Муну жактын проблемасы чечилиши ушул экен да, ушакта казыш керек экен да ушул арыкта эле. Ой, да толтура, тиякта бар, арыктардан азыр жылчы агы болот дегенде. Эң башында деген чекин көрөзү. Ошондон бияка эле келе берет, биздики келе берет бүттү. Просто сиз алды чокой менен өйдө чыга албайсыз ал жакчакачы. Айылдын баштаначы, айылдын баштанысы Саскоюкка чейин өтүп кийиш керек анда. А мындан мындай өтүп болсо суу кирет да. Чекмеле айтып атасың. Ортосунда толтура проблема бар. Бул бир каткан жерибиз бөлөмөнүйлөр да. Булар. Азыр жакшы жерин тартып жүрөбүз. Жакшыраак жерин тартып жүрөсүз да. Биз бара албаган себептен азыр, Эгер барсаң, эгер тияка бара алсаң сонда. Тартпай эле кетип каласыз да. ыйлаган мойдон элеби? Мына Каракөл тет жерде. Тетакты. Ошактын айлана мына могу жерге Тегерен киретте булчу. Тетак тартып койсок, мына көргөнсөң ошак бүткүлөр шааз болуп кеткен. Мына өйдө жагы. Болду да ушул дренажда туруп. Ушуну казыш керек нормально. Муну нормально казсак эле. Суу кетет, бул карачы. Таш жок bizden. аяк коргонмо чот окей. Жок, барып Каракөлдү көрсөттү. Мына ояктан эле тартылат. Керек, чайкалып турат этине. Тетиги жер туруп, Ошондо макказу бияк берет да. МТС өзүлөр ушуга баа берди. Действительно казылган туурабы. Жок дегенде бир жылда бир казып койсо, 2 жылда бир казып койсо, жакшы болуп кетет бизгечи. Монда туруп берейин, көчүп менен. Өтүп кетет азыр. Бара. Дренаж мына, мол. Болгону. Каптап аткан жак мындан терең да. Каптагандан деген Үйдүкү биздики мындан терең болуп атат. мына терең болуп кетти. Оронун ичи. Бул дренаж деп коет, мына ушул казылган. Эртең акчаны жеп эле, эртең өзүнчөдөн салса болду бизгечи.